Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tuğanlar, qadrli mekendeshler. Bugun Qur'on alifi sabog'ida biz Qur'onda abdan ko'p kezdешкен tashdid erejasini o'tamiz. Tashdid deb neni aytamiz? Agar qaysi bir tamg'an ustunda shunda ko'rib turganingizlarday o'shol belgi o'qilsa, qo'yilsa, anda al qo'sh tamg'a bo'lib o'qiladi. Qo'sh tamg'a degani tag'ir aytgan o'shol tamg'aga basım жазып, munda o'rcha aytmoqchi, удаление berib turib o'qiymiz. Buni дағы açıqroq tushunish uchun anda mesela sözlerden qarab oşol yerden tushunishga harakat qilaylik. Bu tamga robba deb o'qiladi. Robba. Robba emas, robba deb ba tamgasında basım жасап, robba deb o'qiymiz. Негизинен бұл жерде эки ба тамгасы болгон. Биринчи ба сүкүндүү, экинчи аракеттүү. Ошол robba дегенде эки баны бириктирип, тагы биринчи баны экинчи бага тамгасына киргизебиз. Ошондо robba деп окулуп калат. Демек биз бул жерден түшүнө турган нерсе, кайсыл тамганын үстүнө мына ошол белги коюла турган болсо, кыргыз тилиндеги ш тамгасына окшош бир белги коюла турган болсо, анда ошону кош тамга кылып басым жасап окуйбуз. Мисалы, кийинки сөзгө да көңүл бурсаңыздар, robbi, 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 robbi эмес, robbi. Robbi бул негизинде мына ушундайча жазылып келген. Бирок эки ба тамгасын бири-бирине киргизгенде бир эле ба болуп жазылышта бир эле ба болуп калды, бирок окулушта эки ба болуп окулат. Үчүнчүсү robbu, robbu бул дагы негизинен эки ба тамгасы болчу, бирок экөөнү бири-бирине киргиздик, идгом кылдык, ошондо ташдид болуп туруп, ташдид менен ба тамгасы окулуп калат. Ташдид менен дегени кош тамга болуп, басым жазылып окулуп калат. Robbu деп. Негизинен бул эреже өтө жеңил болгону ошол туура айтылышын үйрөнүп алсаңыз, калганы кайсы жерге келсе окуп кете бересиз. Мисалы, инна, анна, амма. Анан бул жерде дагы бир эске ала турган нерсе, качан нун же мим тамгасы ушу ташдид менен келсе, тагы айткан жана үстүндөгү кыргыз тилиндеги ш тамгасы окшош бир белги келсе, ошону ташдид дейбиз. Ташдиддүү болуп келсе, анда нун менен мим бир аз кармалып окулат. Анна, амма. Ошону эске алып коебуз. Ал эми башка тамгаларда ал кармалбайт, болгонун басым жасап, күч менен окулат. Барро, жарро, хаджа, шакка, барру, жарру, хаджу, шакку, замму, حقو، شرو، برو، سرو، ستو، عزو، طلو، حلو، حسو، برو، درو، خفو، كلو، دبو، زقو، أمو، بري، دري، خفي، كلي، دبي، ضري. Буга чейин өткөн сөздөр бул жалаңгы. Гана ушул ташдид тамга эки тамгалуу сөздөр гана айтып өттүк. Мындан кийин 3 тамгалуу ошо сөз ичинде, сөздүн ортолорунда ташдид кандай кылат, мына ошонун баарын өтөбүз. Албетте бул жана башынан айтып өткөндөй бул эреже өтө жеңил, бирок жеңил болсо дагы биз сөздөрдүн ичинде, сөздүн башында, аягында, ортосунда кандайча окулат, ошонун баардыгын талыкпастан, зерикпестен машыш керекпиз. Анткени канчалык бул Кур'ан алфавитин окуп атканда биз шашпастан толук берилип, акысын берип окуй турган болсок, анда Кур'анга түшкөн учурда биз кыйналбастан шар тез окуганга өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан, урматтуу туугандар, биз ушул беттин өтө көп сөз келген болсо дагы ар бирин шашпай окуп чыгабыз. Даббаро, фатташа, кассаро, фаджаро, ваххада, саххаро. Ошондой эле биз бул бетте бир гана ташдидде гана эмес, ошо ташдид менен биргеликте тамгалар бири-бирине кошконду шар окугандагы, шар окуп машыкканга да бир жакшы мүмкүнчүлүк болот. Аззаба, раззако, яссаро, башшаро, фассала, фаддала,
عطر عظم نعم رغب لقب ذكر علم كمل صور طهر غير. Ошондой эле бизге да бир суроо туулушу мүмкүн. Бул араб тилиндеги маани өзгөртүүгө таасирин тийгизеби же тийгизбейби? Албетте, бир тамганы ташит менен окуп же ташитсиз окуганда бул албетте мааниге таасирин тийгизет. Мисал катары алсак, мыякта өттүк заккаро. Заккаро. Бул сөз эгер закаро десек, анда бир адам эстеди деген маани болот. Ал эми заккаро болгондо эстетти. Андан кийинки эле сөз аллама. Бул үйрөттү деген маани. Ал эми жөн гана ламды ташитсиз алама десек же алима десек, анда үйрөндү, билди деген маани болуп калат. Ал эми аллама деп биз ташит менен окуубуз менен үйрөттү, билдирди деген маани чыгат. Демек, маанисинде дагы ушул айырмачылык болот. Дуббиро, футтиша, куссиро, вухида, суххиро, уддиба, عذب حرم بشر فصل فضل عطر عظم كفن لقب تدبر تمتع تكثر توحد تسخن تبدل تهذب تحرز تعشق تعصب تفضل توتر تعظم تنفس ترقب تفكر تعلم تكمل تطهر تغير متدبر متمتع متكثر متوحد متسخن متمدد متهذب متعزز متيسر متعصب متفضل متعظم متطهر متنفس مترقب متفكر متكمل متصور متغير اسود اصفر اغتر استحل استدل. Ошентип, урматтуу туугандар, бүгүнкү сабагыбызда биз Куранда өтө көп кездешкен зарыл эженин бири болгон таштит эрежесин бир катар түшүнүп, машыктык. Аллахтан бардыгыбызга тез арада Куран алифбесин мыкты бүтүрүп, ар дайым Куран окуп жүрүүгө мүмкүнчүлүк берсин.